Талантбек Мамбеталиев Аксай айылынын тургуну. Ал карышкыр чөйлөргө аңлоого жана мал чарбачылыгына пайдалануу үчүн асыл тукум 2 тайган багууда. Тайгандар менен облуста эле эмес, кошуна мамлекеттерге чейин барып, салбурун сымал иш-чараларга катышып келет. Үй жандыктарынын ар кандай ооруларга кабылбашы үчүн дарыгерлердин кароосунан байма-бай өтүп турарын билдирет. Жергиликтүү ветеринардык дарыгерлер 3 ай сайын келип, дарыларын берип, жылына 1 жолу кутурмага каршы эмдөө жүргүзүп турарын айтат. Бул тайганды кызыккан себеби бул чөбөрү, карышкыр ошондойлорго кызыгып салып турабыз. Өзүбүздүн урсагыбыздан биринчи ошолорду карайбыз. Уюбузду итибизге чейин келип, мышыбызга чейин келип дарысын берип турат. Ушу экинокуп боюнча ошо жылына 3 ай сайын келип дарысын берип, жылына 1 жолу кутурмасын сайып кетип турат. Тоң районунда эхинококоз оорусуна каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча облуста 1 айлык алкагында акция өтүүдө. Эмдөө жана түшүндүрүү иштерине райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жана ветеринардык башкармалыктын кызматкерлери райондогу мал жандыгар үйлөрдү кыдырып, акысыз эмдөө иштерин алып барышты. Ошондой эле мектептерде окуучуларга эхинококоз оорусу тууралуу маалыматтар берилди. Каттоодо район боюнча 1865 ит каттоодо турат. Аларды 3 ай сайын, жылына 4 жолу квартал сайын дегельминтациядан өткөрүп турабыз. Азинокс дарысын берип. Жолбун иттер боюнча айта кетсем, жолбун иттер район боюнча 386 ит жок кылынды, айыл өкмөттөрү менен биргеликте. 2024 жылы 5 адам эхинококк оорусу менен жабыркады. Плановый иштерди баштадык, буюрса бул жаз келгени. Иттерге эхинококк, альбакоз ооруларына каршы дары берип атабыз. Азинокс дарыларын ар бири 10 килограмм живой веске 1 таблеткадан берип атабыз. Иттерге болсо дагы ошо менен эле заодно вакцина коябыз кутурмага каршы. Иттерди таблетканы бергенден кийин 3 күн байлап коюшат. Бок сүйдүгүнүн баарын өттөшөт жана көмүшөт. Түшүндүрүү иштеринде дагы жанакы мал сойгондо деле өпкө боорулордун баарын булар бербейт итке. Өзүбүзгө могу айылга эме келдик, климаторияда жаңы эле келди. Эми буюрса ушуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ал жана өпкө боорулар адамга жукпайт, коркпой эле салафанга салып келип, ошол жерге апарып эле эмеге крематорияга салып, өрттөтүп жок кылуу методуна өтөбүз. Эхинококоз оорусу тууралуу калкка маалымат берүү бул ооруну алдын алуу максатын көздөйт. Эхинококоз мал жандыктардан адамга жуккан коркунучтуу илдеттердин бири. Андан айыгуу көп акча каражатын гана талап кылбастан татаал процедуралардан турат. Ошондуктан үй жандыктарды багууда аларга маал менен эмдөө жүргүзүп туруу зарыл. Алтынай Рыспай кызы